Тоолуу Кара булак айылына айылдын жогору жагындагы суу башы аймагында жайгашкан булактан суу келип турат. Булак суусу айылга жеткиче жерге сиңип көп жоготууга учурайт. Мындан улам эл булактын суусун ичкенге араң жеткизет. Эгиндерибиз болбой калды, суу жетпейт. Эndi эле чыгып бир карышканда суу жок. Эккен эгенибиз куруп калып, түшүм болбой жатат. Шуга эми бийлибиз Кудай кааласа суу көбөйсө, эгиндерди эксек, элге кыйла жакшы жеңилдик болот. Эгиндигибиз жакшы болот, будайларыбыз жакшы болот, картошкаларыбыз жакшы болот, ошондой жүгөрүлөрүбүз жакшы болот дегендей элге ушул түшүм да. Булактын суусун Кара булак айылына жоготуусуз тартып келүү максатында суу каналы курулууда. Ага эл аралык уюмдардын бири 55 000 АКШ долларын бөлсө, айыл өкмөт тарабынан 1,5 миллион сом каралган. Ошол суунун татыштыгынан мындайча айтканда миграция да күчөй баштады. Ушуну пландаштырып, мына ушул жигиттердин жардамы менен ушул канал курулуп атат. Кудай буйрса бул ишке ашса, айылда өтө жакшы айыл чарба тармагында өсүү болот. Каналдын курулушун каржылаган эл аралык уюмдун өкүлүнүн айтымында, канал курулуп болгон соң Баткен шаарына таза суу түтүгүн тартуу иштери да жүргүзүлөт. Негизги проект 2,5 километрге каржыланган. Бул проекттин дагы бир өзгөчөлүгү, ушул проектке эле Баткен шаарына Чет булак кварталына 10 километр таза суу тартуу боюнча дагы иштер жүрүп атат. Буюрса ушул канал менен экөө чогуу бирдей бүтүргөнгө толук аракет кылып атабыз. Суу башы булагынан Кара булак айылына баруучу каналдын курула турган бөлүгү 2,5 чакырымды түзөт. Буга чейин булактагы бир куб суу жоготууга учурап, айылга тең жарымы жеткен болсо, канал курулгандан кийин айылга суу жоготуусуз барат.